Эми өкмөттүкүн мисалы жанагы санариптештери боюнча анча мынча жакшы пландары бар экен. Бирок жалпы алганда өкмөттүн отчету менен элдин турмушу эки башка реалдуулукта. Мисалы азыр экөөбүз көчөгө чыгып элден сурап өкмөттүн ишине канааттанасызбы, эмне кемчиликтер бар десеңиз, абдан көп кемчиликтерди маселени айтып берет да. Бирок өкмөттүн отчетунда өсүп атабыз, алдыга кетип калдык дейт. Андай эмес. Мисалы 7 миллион турист келиптир дейт. Ошого ким ишенет эми? 7 миллиондун абдан көп каражат түшмөктү андачы. Ал биздин Кыргызстандын орус жарандыгын алган жарандар анын көпчүлүгү. Эми ошол сыяктуу мындай бир аз аша чапкан маалыматтар бар экен. Анан мен дагы айтайын деп атам, ошо өкмөткө ошол сиз мындай реалдуулуктан бир аз алыстабаңыз депчи. Билбейм, мисалы мен үчүн акыркы 6 айдан бери же 1 жылдан бери өкмөт Кыргызстанда жалпы эмне позитивдүү окуя болду десе, бирөөсү жанагы футболисттер жеңип келди, экинчиси жана мушташкан кыз Шевченко келди да. Мен ушул эки нерсени мен позитив катары мындай Кыргызстанда көрдүм. Андан башка биздин өлкөдө мындай олуттуу чоң бир жакшы жаңылыктарды көрө элекмин. Ошон үчүн өкмөттүн ишин ойлонобуз азыр. Анткени биз мына уран боюнча, Кызыл боюнча дагы конкреттүү сөзүн алышыбыз керек. Биз баш тартабыз иштетүүдөн. Лицензияны кайтарып алабыз деген сөзүн алышыбыз керек. Анткени элдин көпчүлүгү ушул уран боюнча абдан көп кайрылуу болуп атат бизге. Буга дагы катуу турабыз албетте. Анан мен анча-мынча өкмөткө өзүмдүн бюджетке акча толтуруу боюнча сунуштарым бар.